Саламатсыздарбы, кабарлардын күндүзгү чыгарылышы менен тааныштырып, түз эфирде мен Альбина Жолоева. Жалал Абад облусунда 2 унаа сүзүшүп, 3 адам каза болду, дагы 3-өө жабыркады. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдирди. Маалыматка ылайык Ташкөмүр шаарында 2015 жылдын 15 июнунда саат 23:15 чамасында Бишкек-Ош унаа жолунун 463 чакырымында Honda Odyssey үлгүсүндөгү унаа менен Жигули үлгүсүндөгү унаа кагылышкан. Жол кырсыгынын кесепетинен 3 адам каза болуп, 3 адам жабыркаган. Окуя болгон жерге Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ташкөмүр шаарындагы издөө куткаруу отрядынын куткаруучулары барып, жабыркагандарды Ташкөмүр шаардык ооруканасына жеткиришкен. Расмий маалыматтарга ылайык, май айына карата Кыргызстанда ВИЧ илдети менен каттоого алынгандардын саны 5974 кишини түздү. Андан бир ай мурда оорулуулардын саны 70 кишиге аз болчу. Республикалык СПИДке каршы борборунун жетекчиси Үмүткан Чокморованын Азаттыкка билдиришинче, сандардын өсүшү медициналык текшерүү көбөйгөнүнө байланыштуу. Быйыл жыл башынан бери бейөкмөт уюмдарда СПИД борборлорунда 11 миңге жакын адам текшерүүдөн өттү. Түрмөлөрдө да текшерүү жүргүзүлүп, 20га жакын ВИЧ илдети бар адам аныкталды, дейт Чокморова. Ал арада эл аралык USAID уюмунун каржылоосунда ВИЧ жана кургагучук боюнча диалог түзүү долбоору аяктады. Анын алкагында 5 жыл аралыгында Кыргызстандын бүт аймактарында аталган эки ооруну алдын алууга багытталган акциялар уюштурулуп, маалыматтык колдомолор басылып чыкты. Жумушчулардын бейөкмөт уюмдары менен өкмөткө караштуу мекемелер биргеликте жүргүзүп, расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда ВИЧ илдетин жуктургандар менен кургагучукка кабылгандардын саны дээрлик бирдей. Ислам мамлекети сыяктуу экстремисттик уюмдардын Кыргызстанга коркунучу жарандардын Сирия жана Ирактагы согуш талаасына агылуусу бүгүн Бишкекте серепчилердин катышуусунда талкууга алынат. 24 KG агенттигинин уюштуруп жаткан жыйынга Коргоо министрлиги, башкы штабтын, УКМКнын өкүлдөрү, парламент депутаттары жана көз карандысыз адистер чакырылган. Уюштуруучулардын айтымында негизги талкуу Кыргыз бийлигинин экстремисттерге каршы туруу абалы жөнүндө болмокчу. Ошто аскер кызматкерлерине курулган жатакана бүткөрүлүп, ачкычтары өз ээлерине тапшырылды. Жалпы 80 батир үйгө муктаж балалуу бүлөлөргө берилди. 3 баладан жогорулары 2 бөлмөлүү батир алса, андан азы 1 бөлмөлүү алышты. Үй ээлери жаңы конушунун ачкычына кечээ болуп, аны өлкө башчынын колунан алышты. Кененирээк кийинки материалда. 80 батирлүү жатакана Түштүк Батыш аймактык командачылыгынын аскер кызматкерлери үчүн салынган. Турак жайы жок, батирге муктаж балалуу үй бүлөлөргө берилди. Үйлүү болуп отурган аскер кызматкерлерине ачкычтарды мамлекет башчы өзү тапшырды. Аскер кызматкерлери үчүн курулган жатакананын 60 батири 1 бөлмөлүү, калганы 2 бөлмөлүү болуп, алар көп балалууларга берилди. Жатакананын короосуна заманбап балдар аянтчасын курууга өлкө башчы Алмазбек Атамбаев 500 000 сомдук сертификат тапшырып, куралдуу күчтөрдүн кызматкерлери үчүн мындай үйлөр дагы курулаарын белгиледи. Мына бүгүн сиздерге берип атабыз. Ордолу Ош шаарында Атнакай 2 үйдү. Кудай буюрса, мындан арада мындай иштер уланат. Тийиштүү каражаттар табылган, бөлүнгөн, үйлөр салынып атат. Быйыл дагы мен ойлоп турам, күч органдарынын ушу жок дегенде 2-3, Кудай буюрса 2-3 ушундай салтанатына өрлүктөп барам деген оюм бар. Үй алгандардын катарында куралдуу күчтөрдө 16 жылдан бери иштеп келе жаткан Теңдик Токсонбаев бар. Алайдан Ошко которулгандыгына 10 жыл болду. Ошондон бери 4 баласы менен батирден батирге көчүп жашайт. Үй жоктугунан батир азабын тарткан Теңдик мырза эми кызматынын аркасынан 2 бөлмөлүү үйгө ээ болуп отурат. Быйыл ошо куралдуу күчтөр эсебинен ушу үй салынып, ушу үй бөлүнүп берип атат. Көп семьялууларга, үй бүлөлөргө ошо двухкомнатный үй бөлүндү. Биздин командирлериме, кол башчыларга рахмат ушу үй бөлүп берген үчүн. Бул үй өзү бардык шарттары бар, түзүлгөн заманбап үйлөрдөн экен. Şu balların yüzü menen
үй алып турабыз, көбүштөгөнүнө жараша. Биз ошол семьялардын бардыгы эле ыраазычылыгын айтса керек. Азыркы толкундааны менен уже сөздөрүбүз да жоголуп кетти. Баягы аскердик тил менен айтканда тыл тынч болсо, булар военныйлар дагы, аскерлер дагы тынч болот. Жатакананын курулушу 2012 жылы башталган. Жалпы сметалык баасы 150 миллион сомду түзүп, 50 миллионун куралдуу күчтөрдүн башкы штабы бөлгөн. Калганы өкмөт тарабынан каржыланган. Батирге ээ болгондор кызматтык мөөнөтү бүткөнгө чейин жашап, кеткенде үйдү өткөрүп беришет. Бизде азыр чын айтканда канча контрактник, канча офицер болсо баары эле кезекте турат. Бул жетишпейт. Азыр эле куралдуу күчтөрдүн башкы кол башчысы айтып кеткендей, мына Ошко 200 квартиралуу общежитие эмес, шаардын ортосуна, драма театрдын артында, баягы илгерки АРМ турган жерде, ошол жерге уже котлован казылып, уже биринчи жумуштары башталган. Республикада быйыл аскер кызматкерлери үчүн 700 батирлүү көп кабаттуу үй курулуп жатат. Алардын 400 Бишкекте, 200 Ошто, ал эми 100 Баткенде салынат. Ошто аскер кызматкерлери үчүн курулуп жаткан үй келе жаткан жылдын аягына чейин бүткөрүлүүсү пландалууда. Асанбек Кыркозуев, Назгүл Ахунова, Назам Бузириков, Ынтымак. Кечээ Баткен шаарындагы Алтын Бешик мейманканасында Баткен облустук мусулмандар казияты тарабынан уюштурулган дин кызматкерлеринин билимин жогорулатуу семинары болуп өттү. Бул тууралуу Баткен облустук мусулмандар казиятынын маалымат кызматынан кабарлашты. Аталган семинарга Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтийинин орун басары Равшан Ажератов, Дин иштери боюнча комиссиясынын түштүк аймактык өкүлү Курманалы Узаков жана башка бир катар эксперттер. Баткен облусунун казысы Пазыл Ажы Султан Муратов, ошондой эле Баткен облустук аймактарынан чакырылган имамдар катышты. Семинардын жүрүшүндө имамдарга тынчтыкты курууда Ханафи мазхабынын ролу, үй бүлөдө эркектин жана аялдардын укуктары, 2014-20 жылдарга Кыргыз Республикасынын дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатынын концепциясы жөнүндө лекциялар өтүлдү. 14-16 июнда жааган нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Ошого байланыштуу ири өлчөмдөгү өзгөчө кырдаалдарга жеткирбөө, материалдык чыгымдарды азайтуу жана өзгөчө кырдаалдарга чара көрүү даярдыгы көрүлүүсү зарыл. Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо бүгүн Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курамасы Австралиянын футболчулары менен беттешет. Оюн кечки саат 8-де башталат. Эки команданын беттеши 2008 жылдагы дүйнө чемпиондугуна тандоо оюндарынын экинчи баскычынын алкагында өтөт. Стадион 18 000 көрөрмандарга ылайыкташкан. Бардык оюндар үчүн билеттер сатылганын Кыргызстандын футбол федерациясынан билдиришти. Азиянын учурдагы чемпиону эсептелген Австралия курамасынын башкы машыктыруучусу Анже Постекоглу журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, оюн күчтүү атаандаштыкта өтөт деп ишенем. Биз бул беттешке мыкты даярдандык, жеңишке жетүү ниетибиз күч деди. Кыргызстандын футболчулары да өз кезинде өлкө намысын бийик деңгээлге коебуз деп убада беришүүдө. Акыркы сааттарга алынган кабарлар ушулар болду. Ушул жана башка маалыматтар биздин сайтта да жайгаштырылган. Сиздерди Ынтымак Чекит сайтына чакырам. Мен болсо сиздер менен коштошом. Күнүңүздөр көңүлдүү болсун.